Менин аялым жакында Москвадан Кыргызстанга барып, bir ay өтпөй мен менен гыжылдашып жообуну алды. Бербейин десем, апасы да кошулуп сурады. Аялым, сен мага жакпай калдың, сен менен жашабаймын деп туруп алды. Жообун жазып бер, башымды ачып кой деп. Атай энеме да үкөлөрүмө да жазып тажатты. Анан мен айла жок 8 март 8 март бердим. 9 март мага чалып, мени сенчелик эч ким эркелетпесе керек эми деп айтты. Экөөбүз 2 сааттай сүйлөшүп отурдук. Анан эртең сүйлөшөбүз деп кайрылаштык. Ал 10 мартта башка турмушка чыгып кетти. Мен айттым, никең жарабайт. Сен жооп алгандан кийин идда күтүшүң керек десем, жок, бизде мамиле сактануу менен болгон. Биз сактанып иш кылганбыз. Мени этек кирим келди. Биз иш кылгандан кийин мен идда күтпөймүн деп айтты. Ошондо кандай болот, никеси жарайбы или жарабайбы? Жарабайт. Сенден башка эч ким эркелеткен эмес деп эртеси күнү чыгып кетти. Ла илаха. Эми коомчулукта тамаша ушундай көп да. Туугандар мындай. Талак алгандан кийин, ошодон кийин идда башталат. Идда 3 айыз. 3 айыздын ичин өтпөстөн туруп турмушка чыга турган болсо, никеси жараксыз. Нике фасид деп коет, нике өтпөйт туугандар.